şariatga qarshi kelip öte zararlı emas. Kede paygambar şunda uçurlarda ayaldarni erçigen. Antkeni ayaldarına көңүлүн көтөрүp koy. Ayalдар kede turup öyle pakot koyarabız dep kalat, makul dep barıp үйүңдө эле ошондой бирок көчөгө чыгып алып ошо бир сайдын боюна барып шашлык жеп келе турган болсоң, аялың балдарың сүйүнүп калат, демек ошого макул болуп каршы келбейт шариатка. Ошол эле учурда аялдардын бир аз назданганы, бир аз эркелеги боло турган болсо, аткарып койсок эч кандай зыян тийбейт. Пайгамбар алейхиссалам мына ушундай кылат эле. Пайгамбар ушундай кылат. Анткени эмне? Ва иннека ла ала хулукун азим, сен улуу кулуктун ээсисиң дейт. Мисалы үчүн кээ аялдар барып жөн эле магазинге барып айланып келели же жаңа магазин ачылыптыр басып көрүп келели десе, шариат боюнча кийинген болсо, эркек четелеп барып бастырып көрсөтүп кое турган болсо, эч кандай зыяны тийбейт. Мына ушундай кээ бир нерсе убакыт бөлүш керек. Динге, илимге, даватка убакыттын баарын берип, аялдарга маани берилбей калса, анда биз пайгамбардын сүннөтүн таштап койгон болуп эсептелебиз. Демек, эркек аялына маани берип, кээде бир кафеге апарып чогуу тамак жеп, мисалы үчүн, анан көңүлүн көтөрүп, балмуздак жеп, анан кайра алып келсе, иншалла жакшы болот эле.